Ажатканага жашыруун камера коюлган. Ал видеолор интернет желелерине чыгып, элдин талкуусунда. Автобустун айдоочусун сөккөн айдоочу кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Москвада 900 000 мигрантка биометрикалык карта берилди. Маалыматтар 2024 жылдын декабрында чогултула баштаган, анын экинчи этабы 2026 жылдын июнь айында башталат. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин биометрикалык көзөмөл мигранттардын келүүсүн, чыгышын так жазууга жардам берерин, ошондой эле алардын статусун, борбордо болушунун мыйзамдуулугун текшерүүнү тездетерин айтты. Эксперименттин алкагында 1 миллионго жакын электрондук карта берилген. Карталарда миграциялык каттоо, патенттер, Орусияга кирүү, чыгуу мөөнөттөрү жөнүндө маалыматтар камтылган. Түркияда өрттөн бир үй бүлөнүн 14 мүчөсү каза болду. Курман болгондордун арасында Зехра Сена Гүлтекин, анын 3 баласы, күйөөсү жана 9 тууганы болгон. Белгилүү болгондой, өрт чыккан учурда Зехра Сена апасына чалып кечирим сураган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Кайда баратабыз? Улак учурунда акча талашкан жигиттер талкууга түштү. Соц тармактарда жигиттердин акча талашкан видеосу жарыяланды. Видео кайсыл жакта тартылганы белгисиз. Анда белгисиз адам асманга акча чачып, калган жигиттер аны талашып, жыйнап жатканын көрүүгө болот. Интернет колдонуучулары акча чачкан жигитти да аны талашпай, жыйнаган кишилерди да сынга алып жаткан учуру. Кытайда ажатканаларга камералар орнотулуп, сүрөттөр соц тармактарга жайылып кетти. Кытайда компания ажатканаларга камераларды орноткон, анткени иш учурунда ал жерде отурууну жакшы көргөндөр көп экендиги аныкталган. Сүрөттөрдү компаниянын ички чатына жарыялайбыз дегенине карабай, соц тармактарга жайылып кеткен. Люксин Электро компаниясынын жетекчилиги кызматкерлер аз иштеп жатканын байкаган. Алардын ар бир кадамын көзөмөлдөөнү чечкен. Бул үчүн кабиналарга камералар орнотулуп, тамеки тарткандар, телефондо отургандар же дааратканада белгиленген убакыттан ашык отургандар кармалган. Ошентип ажатканаларга таймер жана камера орнотулган. Ажатканада узак убакыт өткөргөндөрдүн сүрөттөрүн кесиптештерине уят кылуу менен маселени чечүүнү көздөшкөн. Бирок кандайдыр бир жол менен ал сүрөттөр соц тармактарда жарыяланып кеткен. Кызматкерлер компаниянын жетекчилигин купуялуулукту бузду жана жеке жашоого кол салды деп айыпташты. Негизинен Кытайда ажаткана убакытын башкаруу боюнча пункт бар. Буга чейин 2021 жылы бир компания күнүнө бир жолудан көп дааратканага баргандарга айып пул салган. Автобустун айдоочусун сөккөн адам кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ИИБдин басма сөз кызматы билдирди. Эске салсак, буга чейин таксист коомдук транспорттун айдоочусу менен айтышып, аны сөгүп жаткан видео тараган. Айдоочулардын ортосунда жаңжал. Борбордогу түштүк магистралда таксист автобустун жолун жаап койгон үчүн чыккан. Коопсуздук кызматкерлери такси кызматына иштеген адамды аныктап, тергөө кызматына жеткиришти. Ал 42 жаштагы жаран экени белгилүү болду. Ага майда бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Милициянын айтымында, соттун чечими чыкканга чейин такси кызматына иштеген айдоочу райондук милициянын убактылуу кармоочу жайында камакта болот. Орусияда 8 жаштагы Роман менен 13 жаштагы Зульфия баш кошту. Астрахан шаарында 8 жаштагы Роман менен 13 жаштагы Зульфиянын үлпөт тою өткөндөн кийин Орусияда чоң чуу чыкты. Балдардын үйлөнүү тою кымбат баалуу ресторанда өтүп, ашыкча шыралгасы менен коомчулуктун көңүлүн бурду. Мамлекеттик дума тенелердин аракеттерин текшерип, аларды жоопкерчиликке тартуу демилгесин көтөрдү. Раиса Атамбаева суракка чакырылганын айтты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева суракка чакырылды. Бул тууралуу Кадыр Атамбаев соц тармактагы баракчасына жазды. Анда маалымдалгандай, Атамбаева саат 14:00 Бишкек шиибине суракка чакырылган. Мени саат 11:00 Бишкек шиибине суракка чакырышты. Саат 14:00 апам Раиса Атамбаеванын сурагы башталат деп жазды ал. Беле кетсек, 22 январда Кадыр Атамбаев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына суракка чакырылганы маалымдалган.